Эми албетте бул үй бүлөнүн ортосунда кандай таарынычтар болгон, эмне себеп болгонун мен билбейм, бирок мусулман адамдын бул жакшы сыпатынан эмес. Эми адам болгондон кийин кээде жаман сөз айтылып, ар кандай таарынычтар боло берет. Анда адам баласы көтөрө билиш керек. Анан тууганчылык мамиле болгондон кийин, бирөөнүн кызын алгандан кийин, анан адам баласы кайнатасына өтөшүп алып, анан өтөшкөнүн кызынан чыгарып, ата-энесине баруудан тыйып, бул жакшы эмес. Бул мусулмандын сыпаты эмес. Балким адам баласы кечиримдүү болуш керек. Эгерде чын эле туура эмес кайнатасы мамиле кылган болсо, ошо таарынычын барып эле айтып, сүйлөшүп, адам катары ушунда туура эмес болуп калды деп түшүндүрүп, же болбосо антип айтпастан эле кечирип деле койсо, андан бетер сонун болот. Өзүнүн аялы үчүн, балдары үчүн, кайын журт үчүн да жакшы нерсе болот. Анан өчөшүп алып, аны аялына чыгарып, туугандарынан тосуп катташтырбай койгон туура эмес. Эми берки аял үчүн айтарым, Аллах субхана таала сабыр берсин. Баягы күйөөм ушинтип атат деп өчөшүп алып, анан күйөөгө да туура эмес мамиле кылган туура эмес. Катаны ката менен оңдогон болбойт. Алла таалага дуа кылып, күйөөңөр менен ачык сүйлөшүп, таарынбаңыз, мен ортого түшөйүн, таарынычыңарды жазайын, элдешкиле деп болгон аракеттерин көрө бериш керек. Анан сөз өтө турган кишилерди алып келип даават кылдырсын, күйөөсүнө, же болбосо атасына кемчилик кетип аткан болсо, ошол колунан келишинче бардык аракеттерин жумшап, элдештеринге аракет кылыш керек. Анан баягы дагы эле ушундай нерселер улана турган болсо, өтө этияттап, уруш баягы күчөп кетпешине себепчи болуш керек. Эгерде уруш андан дагы күчөп кете турган болсо, кийин иш чатак болуп калат да үй бүлөгө таасир берип калат. Ошондуктан ушундай нерселерден сактанып өтө этият болуш керек.